Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн конституциялык реформа муктаждыкпы же мажбурлообу деген теманын алдында сөз кылабыз. Студияда конокто шайлоо боюнча эксперт Айнура Усупбекова. Айнура айым, саламатсызбы? Мына акыркы кезде конституциялык реформа деген маселе күн тартибине биринчи маселе болуп чыгып жатат. Бул ушунчалык тездик менен чыгышына эмне себеп болду? Мына өткөн шайлоонун жыйынтыгын борбор шайлоо комиссия жокко чыгарып, эл наразы болуп, биздин аянтка чыгып, ошол шайлоо таза эмес өттү, конкуренттүү эмес өттү деп ушундай наразычылыгы менен эл чыккан болчу. Бул мирный митинг болчу. Бир гана талабы кандай болчу? Бул шайлоо таза өтсүн. Эмки келаткан шайлоо, анын баарын бүт партияларга бир мүмкүнчүлүк берсин, бирдей мүмкүнчүлүк берилсин деп ушундай талап менен чыкканбыз да. Көбү чыккан ушундай партиялардын тарапташтары. Азыркы риторика ушундай конституциялык реформа болсун, анан кийин бир мандаттуу болсун деген ушундай орто жолдо бир ушундай кырсык болуп кетти. Азыркы убакытта биз көрүп атабыз, жогорку кеңеш бир туруктуу орган азыркы убакытта, алар деле алсыз болуп калды. Андан тышкары мына конституциялык реформа деп жаңы бийлик чыккан, бул баарыбызга басым жасоо деп эсептейбиз. Анткени андай бизде мамлекетте запрос жок болчу. Бүт мисалы үчүн жарандар деле, саясий партиялар деле көнүп калышты. Парламенттик системага көнүп, парламентке партиялар барып, партиялардын бир нече мындай деңгээли өсүп калып, ошол кандай болсо дагы талаш тартыш менен жогорку кеңеште бүт мындай маанилүү суроолор талкууланып башталганына. Бирок кээ биркилер дагы ошол партийный система менен наразы болчу элдер. Бирок ошол эле убакта мындай конституциялык реформага эч ким даяр эмес эле дагы бул талап турган эмес болчу. Ошо басым кайсы жактан, бийлик тараптан болуп атабы же башка жактан? Азыркы бийлик эл аралык коом, биздин жарандарыбыз, негизи мамлекеттик органдар дагы оңой менен тааныбай атпайбы? Ошондуктан кандай чечимдер чыгып атат азыр? Эмненин алкагында чечим чыгарып атат? Ушундай тез арада бир түнү бирди айтып, экинчи күндө башканы айтып, борбор шайлоо комиссияны дагы жокко чыгарабыз деп канча ызы чуудан калды ушул маселе. Анткени конституциялык органдар, мамлекеттик органдар азыр абдан чоң ушундай кысымга басылып, мыйзамсыз чечимдер чыгып атат. Ошол эле жогорку кеңеште. Мына кече жакында көрдүк, ошол шайлоо, кайра шайлоо өтпөсүн деген мыйзам кабыл алынды. Бир күндө 3 окуудан өтүп, түнүп азыркы бийлик менен кол коюлуп, анан кийин мына бүгүн жогорку сотто ушул суроо каралып атат. Андан тышкары биз көрүп атабыз, бүгүн мына спикер жогорку кеңештин спикерин алмашам деп канча депутаттарды мажбурлап атат, биз аны дагы көрүп атабыз. Кече жакында борбор шайлоо комиссиянын көз карандысыз органдарына милиция келип, кандай документтерди выемка кылып атып, иши кылып бир коркунучтуу эле окуя болуп атат азыркы убакытта. Ошол эле коопсуздукту карасак, биздин жарандарыбызга ушундай кепилдик эч ким бере албайт. Ушундай убакытта конституциялык реформаны өткөзсө болбойт. Биринчиден, бул чыр чатак менен бүтүп калышы мүмкүн. Экинчи, эптеп мажбурлап өтсө деле, кийин бир убакытта бул тааныбай калганга кийин мүмкүн сотко же конституциялык палатага дагы кайрылышы мүмкүн. Кээ бирки жарандар, юристтер,
иши кылып бул жол туура эмес. Бийликтин ошол конституциялык реформа деп ушундай шашылыш чыгарганынын кандай максаты бар? Президент жоопкерчилик алат, бир мандаттуу системаны кайрып алабыз деп элдерди ушинтип дүрбөлөнтүп ишеним берилген болчу. Эми ошол ишенимди аткарганга шашылып атышат да. Бул талкууну шашпай алып барса болмок. Эми бул парламент мисалы үчүн ишенбестик болсо, ушул жогорку кеңешке же башка бир институттарга ишенбестик болсо, анда ушул талкууну кенен, шашылбай, кыска мүнөттө эмес, ачык долбоор менен, же долбоору жок болуп атпайбы? 2-3 долбоор азыр жогорку кеңештин имаратында жазылып турат. Эми билбейсиң ким жазып атат, кандай долбоор. Ошондуктан ушундай белгисиз суроолор көп болуп атат да, жообу жок суроолор. Ошон үчүн бүт жарандарыбыздын арасында ушундай нерсе коркунуч эмени жаратып атат. Негизи бул сценарий эң туура, бул даже сценарий эмес, бул мыйзамдын талабы болуп атпайбы? Мына жогорку кеңештин шайлоосу өттү, жыйынтыгы тааныбал борбор шайлоо комиссия жокко чыгарды. Анан кийинки кадам кандай болот? Ошол кайра шайлоо болуш керек. Ою башка жакта болуп калды да, даяр эмеспиз. Анан кийин бир тизмеден бир тизмеге элдер кайрадан көчүп башташты. Канча каражат акча жок болду, булардын каражаты жок. Ошондуктан көп партиялар мындай макулдугун бергенге мүмкүнчүлүк болуп атат да, бирок 16-15 партия өзүнүн уже макулдугун берип, 48 партия берди, бирок 15 партия мына кечээ жакында өзүнүн мындай эмесин айтышты да, ушул кайра шайлоо болуш керек деп. Анан жогорку соттун бүгүн саат 3-тө чечими чыгыш керек ошол мыйзам боюнча. Эгерде мыйзам жогорку сот туура, жогорку кеңеш туура кабыл алды, андай одоно бузуу мыйзамдын эмеси кабыл алганы болгон эмес десе, анда шайлоо кийин жазга өтүп кете турган болот да. Жалаң эле президенттик шайлоонун мөөнөтү башталат. Аны дагы жокко чыгарып кийин конституциялык реформа болуп калса, андай дагы сценарий болушу мүмкүн. Анда мамлекетте туруктуу органдар жок болуп калат да. Мисалы үчүн мына жогорку кеңештин деле 5 жылдык мөөнөтү бүттү. Көп суроолор болуп атат. Азыр жогорку кеңеш легитимдүү же эмеспи деп. Менин оюмча бул жогорку кеңеш кийинки жогорку кеңеш келгенге чейин сөзсүз болуш керек. Мындай бир дагы эмелер пробелдер болбош керек да. Президенттин дагы орун вакантный, ошон үчүн сөзсүз шайлоо болуш керек, президенттик шайлоо. Кийин отуруп алып, реформаны талкуулап, ушундай форма болобу же андай болобу деп, кийин ошол талкууну өткөрүш керек болот. Азыркы убакта мамлекеттин казынасында акча жок. Болсо дагы кийинки кырдаал азыркы келаткан ошол экинчи апат толкун болуп атат деп, коронавирустун дагы ушундай коркунучтар бар. Ошого карабастан референдумду баштаса, бул баягы кайра эле биздин шордуу шайлоочулар кол бутунан мажбурлап эле ошол мындай түшүнбөгөн суроону коет дагы, анан кийин элдер же ооба же жокко ушундай добуш бериш керек да. Эми кандай болот билбейм. Бүгүн эртең мына жогорку кеңеш өзүнүн жыйынынан ошол результатты көрөбүз. Кийин бир проект болсо ошону дагы талкуулайбыз. Эми ушул жоопкерчиликти жогорку кеңеште. Бийлик, анан борбор шайлоо комиссиясы баары чогулуп мындай бир платформада биздин кийинки кадамыбыз кандай болот, эмне кылыш керек деп мындай сүйлөшүп чогулбайбы? Бүт мамлекеттик органдардын азыр тимиле титиретип эле 5-6 жетекчилерин алмаштырып, туруктуу система болбой атат да.
мына жогорку кеңештин спикерин дагы бүгүн алмаштырабыз деп бүт депутаттарды мажбурлап атат. Ушу спикер жаңы эле болгондо анын максаты эмне болуп атат? Бул максаты мына бийликте, азыркы бийликте 3 дос кармайбыз деп ушул абдан эле мындай бир кызыкча формада мамлекеттик система иштеп калды. Коопсуздук системаны аябай четке кагып, көп мыйзам түрүндө эмес процедуралар өтүп, ошон үчүн бизге аябай коркунучтуу болуп атат. Мунун кесепеттери биз үчүн кандай болушу мүмкүн? Эгер бир пикирге келип, мындай ыраттуу саясат жүргүзүлбөй калса? Анда биздин мындай жарандарыбызга биринчиден өзүңүз көрдүңүз, шайлоодон кийин канча дүрбөлөң болду, коопсуздук, эл коркуп, кандай мындай өз мүлкүнө, ден соолугуна тиешелүү ушундай коркунучтар болчу да. Андан тышкары экономикалык тараптан аябай көп коркунучтуу. Мына малый средний бизнестер бүт иштебей калды. Кафелер дагы жабылып атат, ишке чыкпай атышат элдер. Андан тышкары мына иш жок болгондон кийин казынага бизге акча түшпөй калат, бюджетке. Бюджетке акча түшпөй калса, пенсиялар берилбей калат. Иши кылып ачарчылык быйыл ушул эми келе жаткан 21-жыл болот деп ойлойбуз. Анткени биз мамлекет бизге кандай десем, мындай ишенбестик системаны жаратып атат да. Андан тышкары мына биздин Кытайдын алдындагы карызыбыз 21-жылдан баштап эле биздин мойнубузду бууп баштайт. Ошондон кантип чыгабыз? Иши кылып сөз суроолор көп. Ага эч ким азыр кепилдик бере албайт. Даже жаңы бийлик амнистия деп дагы чыкты го, ошол дагы жүргүзүлүп, биз акча чогултуп, ошол менен күрөшөбүз деп да чыгып атышат. Ал демилге азыр мыйзам түрүндө дагы бир инициаторлордун алкагында чыгат бул мындай ой. Бирок бул биздин укук коргоо органдарга дагы бир мүмкүнчүлүк болот да, коррупционный. Анда бүт биздин предпринимательдерди эптеп эле ушундай давить этип эле дагы эле акча чыгаргыла деп ушундай болуп калат да. Ким эле чуркап барып өзүнүн акчасын төлөп берет мамлекетке, билбейм. Андай бизге белгисиз болуп атат да ушундай бир проект. Эми мындан аркы кадамдар кандай болот? Менин оюмча, мына азыр лидерлер отуруп алып, бир келишимге келиш керек жогорку кеңеште. Саясий партиялар, мына жаңы бийлик менен отуруп алып сүйлөш керек. Негизги кырдаалды кантип оңдойбуз, кайсы саясий кадамга барабыз деп ошол талкууну биз кече жакында саясий партияларга ушундай площадка жасаганбыз. Бирок эми бийликтин өкүлдөрү эч ким келген жок ага. Алар өзүнүн повесткасын жасап баштайт, эч ким менен акылдашпай эле. Ошондуктан биринчи кадам негизи ушул биздин жарандарга түшүнүктүү болуш керек да. Президенттик шайлоо болобу, уже эмеси борбор шайлоо комиссия бекитти 10 январда. Ага ким катышат экен? Катыша турган киши азыркы убакта ыйгарым өкүлдүн бүт эмесин алып алды дагы, эми бере турган киши жок болуп калып, азыр спикер жогорку кеңештин спикерин эмнеге алмашып атат? Ишенген кишиге бериш керек болуп атат да. Ушундай бийликтин мындай чоң постторду бергенде дагы өзү бара албайт, анткени ИО статусту мындай жөн эле берип коюшка мүмкүнчүлүк жок. Иши кылып бир мындай начар эле, азыркы убакытта начар эле абалга келип калдык. Кандай ошол абал менен чыгат экен билбейм. Бирок эл барган сайын ушул мына жаңы бийликке ишенбей калып атат. Анткени булар бүгүн бирин айтат, экинчи күнү башканы айтат, өздөрү дагы билбейт да. Билбегенден кийин көп мындай чечим эми ошол кадамдарга барса дагы акылдашып барыш керек да. Мына бүт лидерлер менен, алар менен мындай дискуссия кылып, анан кийин ошол менин оюмча
кийинки кадамдарды жасаса болот. Бирок биз уже көрүп атабыз, мына оппозициянын өкүлдөрү келип мындай чоң бийлик орундарды алып атышат, аларга берип атышат. Демек, бул консенсус башталып атабы деп биз дагы бир аз токтоп калып карап атабыз. А эгерде башталса, анда сөзсүз көз каранды органдарга басым жасалбаш керек да. Жалаң эле мыйзам түрүндө. Мына кечээ жакында эле Борбор шайлоо комиссияны араң сактап калдык мындай произволдон. Кудай буйрса бүгүн мына уже иштеп башташты. Ага басым жасабаш керек. Жогорку сотко басым жасабаш керек. Деги эле сотторго эч бир басым болбош керек. Андан тышкары мына аткаруучу органдардын бийликте эмелерине, мүчөлөрүнө мына кийин баягы төңкөрүштүн эртеси эле кандай биз көрүп аттык. Бир айыл өкмөткө барат. Айыл өкмөттөн баштап кийин чоң мэрлердин позицияларын эле мындай захват болчу көрдүк. Дагы укук коргоо органдар бизде деморализованный болуп калып атышат да. Кээ бирки жерлерде саботаж болуп калышы мүмкүн. Өздөрү дагы билбейт кайсы мыйзам боюнчабы же бийликтин приказы боюнчабы кандай эме кылабыз. Иши кылып, биринчиден коопсуздук маселе эң эле маанилүү. Экинчи, саясий талкууну жаратыш керек. Андан тышкары мына президенттик шайлоону өткөрүш керек. Анткени президентибиз жок болуп атпайбы? Ошондуктан конституциялык реформага баш менен өтүп кетпей, биринчи ушундай туруктуу органдарды шайлап алыш керек. Анан жогорку кеңешти шайлаш керек. Анан параллельно ушул талкууну жүргүзүш керек дагы, кийин мүмкүн мындай өзүнүн калыбына түшүп кетет да. Түшпөсө бүт Центральный Азияга биз абдан эле чоң угроза болуп калып атабыз да. Бүт биздин кошуна мамлекеттерге. Анткени биздин чек араларыбыз ачык, жакшы бекитилген эмес. Ошол коопсуздук биздин кошуналарыбызга дагы аябай тийип атат да. Булар Кыргызстан качан эле өзүнүн ордун алышат, башаламан болуп калып атат деп мына Россиядан баштап башка мамлекетке дагы көп суроо болуп атат да. Ал үчүн мамлекеттик органдар ушундай мыйзам түрүндө баарын жасаш керек эле да. Азыр болсо көп мамлекет мындай эл аралык мамлекет институттарынан, жетекчилеринен мындай катуу ишеним болбой атат да. Ошондуктан мына кечээ жакында көрдүк, баягы грант системалар дагы токтоп калды, кредит системалар дагы токтоп калды. Ушул кандай биздин мамлекет ушул абалдан чыгат, мен өзүмө даже эме болбой атат да, ишенимсиз болуп атат. Евро биримдик дагы ошол баш тартты деп. Алар жок, баш тарткан жок, токтотуп калды. Ошол анткени бул санариптештирүү системанын абдан чоң проект эле. Баягы түндүк системасы иштесе, бул мамлекеттик өкмөттүн бүт баягы ачык процесстерине жарыялаганга биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүгү бар эле да. Ошондуктан бул чоң долбоорду токтотпош керек эле. Өмүрбек Текебаев дагы буга чейин жанагы парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоону бириктирип өткөрүп койсо болот деген сунушун айтты эле. Ушул сунуш кандай болот? Эки шайлоо бир өткөндө ушундай чоң шайлоолор, чоң институттар кийин таанымал болуп калса, анда эки институттун дагы мындай туруктуу болбой калат да. Жок дегенде бир 20 күндүк арасы менен өткөзүшкө мындай жакшы жол эле да. Анткени мисалы үчүн жогорку кеңеш тез арада өтсө, анан кийин барып туруп президенттик шайлоо болсо, бул туура жол болчу да. Азыр эми кандай болуп калды? Бирок ошол мыйзамды кабыл алганга жалаң эле жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү бар.
алардын ушундай кабыл алган мыйзам колунан келет, мыйзам түрүндө бар. Бирок кантип ошол мыйзамды кабыл алышты, ошол нарушение процедураларын одону бузуун процедуралар болгондон кийин мына саясий партиялар, реформа деген партия өзүнүн эмесин жогорку сотко эмесин беришти да, наразычылыгын, жалобасын беришти. Эми көрөрбүз, биринчи результаттар чыксын, жобу чыксын, анан кийин уже ким болот, ким билет, мүмкүн сразу өткөрүп каларбыз 20 декабрда, кийин президенттик шайлоо болуп калар. Экинчи жол президенттик шайлоо 10 январда, кийин жайында, майдабы, июньдабы анда парламенттик шайлоо. Ага чейин жогорку кеңеш ыйгарым укуктары бүтсө дагы, бирок жаңы жогорку кеңеш келгенге чейин булар өзүнүн функцияларын аткарганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок мыйзам кабыл алууга мен оюмча булардын мүмкүнчүлүгү жок деп ойлойбуз. Бир жактан парламенттик системада жогорку кеңеш эң маанилүү орган. Ошолор чечим алып, ошолор туруктуу болсо, парламентаризм ошол парламентаризм күчөп мындай өзүнүн эмесине келип калат да. А эгерде ушул депутаттар бүт процедураны кармабай, ушундай нарушение менен өтсө, анда ишеним дагы аябай төмөн болуп калат да. Ошондуктан азыркы убакта мына президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо биринчи өтүш керек болот. Болуш керек эле. Пикирлерди айтып, жанагындай площадка уюштурасыздар да, жакында? Биз ойлодук, мына коомдук диалогторду областтарда өткөзүп, элдердин маанайындагы билип, кандай эл, биздин эл кандай өздөрүнүн ой пикирлерин айтса деп ойлонуп атабыз. Бирок мына жакын арада соттун чечимин күтүп отурабыз. Жогорку соттун чечими чыкты го дейм бүгүн эртең менен. Жок, саат 3-тө болуш керек эле бүгүн. Анан эмне деп чыгат экен көрөбүз. Бирок мына саясий партиялар, 48 саясий партия уже өздөрүнүн эмесин көрсөтүштү. Шайлоого катышабыз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Конституциялык реформа муктаждыкпы, керекпи, же ал мажбурлоо болуп атабы? Эң муктаждык нерсе азыр ошол элдин талабын 3% босогонну кабыл алыш керек. 1 миллион, 5 миллион ордуна 1 миллион күрөөнү кабыл алыш керек. Анан форма 2 боюнча же ограничение, же жокко чыгарыш керек болот. Жогорку кеңеште кабыл алды да? Ал кабыл алды, бирок мына азыркы бийлик кол койгон жок да. Ал да коркунучтуу болуп атат. Ал өзүнүн күчүнө баягы кол койгондо, публикация болгондон кийин өз күчүнө кирет. Азыркы президенттин вето коюу укугу жок да, Вето койгонго укугу бар, бирок мындай преодоление мындай жогорку кеңеш мындай эле кабыл алып коет да. Бирок бул консенсус жоктугун көргөзүп атат да. Анда демек баягы жаңы мыйзам конституцияга өзгөртүү киргизгенге 38-беренеге, анан кийин 62-чи ушундай беренеге жогорку кеңеш ошону өзүнүн мындай эмесин аткарды, убадасын. Бирок баягы 3%, 1 миллион, андан тышкары форма 2 деген жаңы бийлик тарабынан кол коюлган жок. Эгерде шайлоолор башталып калса, ал ушундай нормалар киргизилбей калса, кайра эле 7% порог, 5 миллион күрөө кайра форма 2 менен барат. Кайра эле биздин шайлоого чейинки проблемалар кайра кайтып келет да. Ошон үчүн ушул саясий оюндарды жок кылып, токтотуп, элди ойлоп, мамлекетти ойлоп, конституциялык реформаны кабыл албаш керек. Мына азыр баары айтат, конституция кеп конституцияда эмес,
кеп аткарууда болуп атпайбы, де факто президенттик система болуп атпайбы. А президенттик системаны эмне үчүн биздин жогорку кеңештин дагы депутаттары коркот? Анткени президенттин колунда улуттук коопсуздук комитети болуп атпайбы. Бул комитет деген абдан мындай бүт балта чапкандай болуп атат да баарына. Ошондуктан баары коркуп атышат. А эгерде президенттин ушундай мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, жалаң эле тышкы саясий менен алектенип, анан кийин баягы тышкы коопсуздук маселелери менен алектенип калып, анан кийин ички саясий системага кирилишпесе, анда нака президенттик системага бурулбай эле парламенттик система иштей баштайт эле да. А бирок дайым президент кошулуп, аралашып, баягы биз бир нерсе болсо жогорку кеңешке жазбай кайра президентке кайрылып атпайбызбы? Ошондой болуп атат да. Ошондуктан ушундай талап көп жалаң эле эл эмес, мына эменин талапкерлер, анан саясий лидерлердин арасында дагы ушундай бир талап болуп атат да. Президенттин ыйгарым укуктарын чектетилиш керек, парламент күчтүү болуш керек деген. А бирок ошол эле убакта парламент кандай күчтүү болуш керек? Жеке мажоритарный система менен күчтүү боло албайт. Бул кайра эле баягы майда соодекерлер келип, олигархтар келип, 100% эркек түзөт ошол парламент. Кайра эле ошол мурунку биздин баягы 3 чакырым жогорку кеңештей болуп калат да. Ошондуктан ушундай коркунучтуу нерселер болуп калып атат. Анда ошо алдыда дагы жооптуу аябай көп суроолор азыркы убакытка чейин эч ким ушул суроолорго так жооп бере албайт. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз бүгүн парламенттик реформа муктаждыкпы же мажбурлообу деген теманын алдында сөз кылдык. Бизде студияда мейманда шайлоо боюнча эксперт Айнура Усупбекова болду.